Бейиш нуру. Келиңиздер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дооруна, бактылуулук дооруна саякатка чыгалы. 624 жыл, же болбосо Хижри 2 жыл. Бадыр согушу. Душмандар, башкача айтканда, мушриктер тарапта 950 аскер, ал эми мусулмандар тарапта 313 аскер бар эле. Согуш башталаардан мурда мушриктерден бирөө чыгып, аябай катуу сүйлөп, мушриктерди күчтөндүрөт. Алардын мусулмандарга болгон душмандыгы, өч алуу сезимдери аябай кайнап турду. Мусулмандар да ал кишини карап турушту. Умар разияллаху анху болсо аябай ачуусу келип, ал сүйлөгөн кишиге карап, шашпа, азыр согуш башталса колума түшөрсүң деп даярданып турду. Бул чыгып сүйлөгөн киши Курайштыктардын Чечени деген атка конгон Сухайл ибн Амр эле. Согуш бүтөт. Мусулмандар жеңишке жетип, 70 мушрикти туткунга алышат. Туткундардын арасында Чечен Сухайл да бар эле. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барат да: "О Аллахтын элчиси, мага уруксат бер. Ушул Сухайлдын тиштерин экинчи сүйлөбөй турган кылып бирден жулайын. Согуш башталаарда эмне деп сүйлөгөнүн өзүң көрбөдүңбү?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: "Умар, мен зулумдук кылып азап берүү үчүн келген эмесмин. Мен ааламдарга мээрим катары жиберилгенмин" дейт. Артынан да мындай деп кошумчалайт: "Көрөсүң, ушул сен ачууланып жаткан Сухайл бир күнү бир иш кылат, ал иштен сен аябай ыраазы болосуң." Умар разияллаху анху таң калып ойлонот. Албетте, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүндө калет жок ишенимдечи. Бирок Сухайл кантип адам болмок эле? Бирок мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө ишенем. Ал айттыбы, демек иш бүттү. Мен ага моюн сунам. Ушул сыяктуу ойлор менен Умар разияллаху анху басып кетет. Бадыр согушунан кийин 4 жыл өтөт. Худайбия келишими түзүлүп аткан. Мушриктер тараптын өкүлү катары баягы эле Сухайл ибн Амр келет. Ал эми мусулмандар тараптан келишимдин катчысы катары Али разияллаху анху тандалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алиге: "Жаз о Али, бисмиллахир рахманир рахим, мээримдүү ырайымдуу болгон Аллахтын ысмы менен" деп баштаган кезде Сухайл каршы чыгат. "Кайдагыны айтпагыла. Биз мээримдүү ырайымдуу деген жерине ишенбейбиз. Биз каалагандай жаз. Бисмикаллохума" деп жөн эле Аллахтын аты менен деп жаз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Али, өчүр, тигинин айтканындай кылып жаз" дейт. Али разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай кылып жазат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра Али разияллаху анхуга: "Аллахтын пайгамбары Мухаммед менен Сухайл ибн Амр ортосундагы келишим" деп жаз дейт. Сухайл дароо кайра каршы чыгат: "Жок, мен каршымын. Эгер сенин пайгамбар болгонуңа ишенгенибизде, сени менен согушмак эмеспиз да. Өчүр, жөн эле Абдуллахтын уулу Мухаммед менен Амрдын уулу Сухайлдын ортосундагы келишим деп жаз" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Өчүр Али" дейт. Али разияллаху анху өчүрбөй коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жазууну өзү өчүрөт. Муну көрүп турган Умар разияллаху анхунун ачуусу аябай келип турду. Чыдабай баратты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "О Аллахтын элчиси, жанагыда эле мен айтканда эле бергениңде тиштерин жулуп салмакмын мунун" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпайт. Арадан убакыт өтөт. Мекке мусулмандардын колуна өтөт. Сухайл ибн Амр мусулман болот. Бирок жүрөгүнө ислам толук жайгаша эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хунайн согушунан келген олжолорду таратат. Арасында Сухайл да бар эле. Ага да олжолордон бирет. Ушунчалык кылган жамандыктарына карабай, ага мынчалык сыйлыктарды берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү артат. Жүрөгүнө ыйман орношуп, өтө күчтүү ишенимге ээ болуп мусулман болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы ажылык сапарында Минада чачын алдырып жаткан. Чачын алган чаштарачтан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чачын алат да Сухайл бир четке барып алып, бетине сүртүп ыйлай баштайт. Муну көргөн сахаба Анас бин Малик: "Тиги ыйлап жаткан ким?" деп сурайт. "Тааныбадыңбы? Бул жанагы Худайбия келишиминдеги Сухайл да" дешет. Анас бин Малик таң калып:
Кече эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атын жаздырбай жаткан киши бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чачын бетини сүртүп ыйлап жатат го дейт. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабырдуулук менен көмүрдөй рухтуу болгон адамды алмаздай улуу рухтуу кылып өзгөрттү. Жумшактык менен, мээримдүүлүк менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каза болот. Оор жоготууга дуушар болгон мусулмандар Абу Бакр разияллаху анхуну халиф кылып тандашат. Бирок Меккенин уруу башчылары эми биз Абу Бакрга баш ийишибиз керекпи деп баш көтөрө башташат. Ушул кезде Сухайл кылычын сууруп меккеликтердин алдына чыгат да мындай деп сүйлөй баштайт. Эй меккеликтер, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыктык. Анын айткандарын четке кактык. Аны акарат кылдык. Натыйжада Аллах да биздин ыйманга келүүбүздү кечиктирди. Эң аягында ыйман келтирип ант иштик. Эми Абу Бакрга каршы чыгып, биринчи антын бузгандардан болосуңарбы? Меккеликтер Сухайлды тыңшап калышты. Сухайл кайра сүйлөп жатты. Ушул кылычымды көрдүңөрбү? Эгерде Абу Бакрга сөз берип ант ичпесиңер, мен ага жеткизбей эле башыңарды учура чабам. Баары Абу Бакр разияллаху анхуга сөз берип ант ичишет. Бул окуяны уккан Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабрына барат да: "Садакта я Расулаллах, о пайгамбарым, айткандарың туура чыкты" деп көз жашын төгөт. Көмүрдөй кара рухтун ээси Сухайл бин Амр алмаздай улуу рухтун ээси болгон Сухайл бин Амрга айланды. Мынакей көмүрдү алмазга айланткан бир пайгамбар. Мынакей көмүрдү алмазга айланткан бир дин. Биз ушундай пайгамбардын үммөтүбүз, ушундай болгон бир динди тутунабыз. Бул окуяларда биз үчүн өтө улуу сабактар бар. Бир жерде бирөө караңгылыгынан улам динге каршы сөз айтса, дароо акмак, капыр деп каргап шилеп баштайбыз. Же күнөөгө батып калган адамды көрүп, ого өтер аны жаман көрүп, ого өтер аны үмүтсүздүккө түшүрүп салабыз. Бадый заман бир ката экинчи бир ката менен оңолбойт. Ката кылгандарды биз сүннөткө ылайык бир түрдө, ислам этикасы менен, адеп ахлак менен эскертип түшүндүрүшүбүз керек деп айткан. О менин бир тууганым, азыркы күндө да канчалаган келечекте алмаз рухтуу боло турган, бирок учурчакта көмүр рухтуу болуп турган боордошторубуз бар. Аллахым аларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй мээрим колун сунууну насип кылсын. Бейиш нуру.